Саламатсыздарбы, кутмандуу күн. Мен силер менен Бекиев Эмил Маликович. Бүгүнкү тема Адахан Кимсанбаевичтин 11 январь 21 президент болуп жарыялаганын убабы. Ошол жөнүндө тема. Анан талапкерлерге эртеңден баштап агитация башталса, ар бир талапкерлерге ийгилик каалайм. Бирок айрыкча биздин талапкерибиз Адахан Кимсанбаевич фаворитте биринчи орунда кетип атат. Кудай кааласа, ошо талапкерлердин ичинен Адахан Кимсанбаевичти колдогондор болсо, азыртан эле колдоп өз орун кандидатураңыздарды эле алып салсаңыздар болот. Себеби бардыгы эле билет, Адахан Кимсанбаевич 11 январь 2021 жылы президент болуп такка отурат, Кудай кааласа. Анан башка талапкерлер жөнүндө айтып кетейин. Канча да кылсаңар дагы Садыр аканы алып келем десеңер болбойт. Садыр ака президент болбойт. Себеби заключенный Садыр Жапаров Молдавановкага барыш керек, 7 жылын отуруш керек, туугандар. Ачык эле айтайын, онунчу мен айткан сөзүмөн кайтпайм. Себеби укуктук мамлекетте Садыр Жапаровго окшогон кишилер особо опасный преступник болот. 6,5 миллион элдин 6,5 миллион элдин ошону билип турса да үн чыкпай отурганы чатак. Себеби Садыр аканын статусу кайсы статуста турат? Үй камагында болсо керек. Анан дагы бир нерсени айта кетерим. Садыр ака президенттикке аттанганда премьер-министрликти таштаган жери жок. ИО президенттикин Талант Мамутовго өткөздү дагы. Премьер-министрликти жөн эле отпускага чыгып кеткенде эле кылып, азыр ИО Новиков Артем башкарып атат, ордунан иштеп атат. Ошон үчүн туугандар, бу жерде тең ата, бардык талапкерлер тең ата болуп катышканга, катышып аткандарга тең укук болбой калды да. Бу жерде өзүнүн административдик ресурсун колдонушу мүмкүн. Ошон үчүн мен БШКга төрайымга айтып кетерим. Ушу талапкерди Садыр аканы алып салыңызды суранат элем. Анан ушу Шайылдыбекова Нуржан эжеге да кайрылып кетедим. Кечеги берген талапкерлер күбөлүгүңүздө сизди төрага кылып коюптур эже. Ошону катачылыкты оңдоп койсоңуздар жакшы болмок. Аял киши бизде төрага болгон эмес. Төрайым болуп айтылат. Өзү кыргызча мындай. Бизде лингвисттер болсо керек, мындай кыргыз тилинен специалисттер же жокпу? Ошону бир карап койсоңуздар жакшы болмок. Туугандар, Кудай кааласа, мен Бекиев Эмил Маликович кайрылып кетерим талапкерлерге, ушу кыргыз элине, 6,5 миллион элине. Биз укуктук, демократиялык мамлекетте жашайлык десек, азыркы убактылуу зектердин бийлиги басып алган. Ошого повод берген биз өзүбүз күнөөлүүбүз. Себеби биз ошо зектерге өзүбүз бийликти колуна берип койдук. Кечеги 5 болгон октябрь күнү митингде Садыр Жапаров деп чыккан эмес. Биринчиден, экинчиден ал жерде мынабы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп чыгышкан көбү. Ал жерде Жээнбековдун кетишине да талап болгон эмес. Экинчиден, ошон үчүн туугандар, бул баягы Үмүт деген жигитибиз өлдү. Бир-эки жаш балдар колдорунан, көздөрүнөн айрылды. Эми ошо адамдарды ойлогон адам жок болуп атат, туугандар. Ишенесиздерби? Бардыгы бийлик менен ошо амалдарын кармап калайын деген ниетте иштешип атат. Булар колунан иштеке келбейт. Аксы боюнча 1 метр бербейм дедилер ошол киши. Азыр 15 метр кирип столбаны тартып алып, зымдарын тартып коюшту. Эми буга эмне дейсиңиздер? Туурабы? Бул мен оюм боюнча булар ошо Өзбекстан менен жер алмашкан деп ойлоп калдымчы. Себеби булар Кыргызстандын бир жерин берип,
Өзбекстанга караштуу жерди алмаштырганбы деп ойлоп атам да туугандар. Себеби ошондой информация кетип атат. Анан кийин Каркыра боюнча Адахан Кимсанбаевдин саткан боюнча деген айтып кетерим. Аны биздин омбудсмен да айтып кетти. Омбудсменден башка тышкары мына биздин Чубак Ажы деген агабыз бар эле, ал да көз жумуп. Ошо киши да айтып кеткен. Көп адамдар айтып кетти. Бул жерде Каркыра сатылганы эмес. Сатылган деп бул кимин кара пиары болсо да, бул Адахан Кимсанбаевдин аброюн көтөрөт. Силер канча кара пиар кыласыңар, биз Адахан Кимсанбаевдин пиары көтөрүлөт. Туугандар, мен дагы прямой эфирге чыгам. Саламат дагы кыла. Иштериңерге ийгилик. Пока.